Кутман күн, жол болсын кутман кеч, биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз. Бул Назигайым подкасты. Жанымда психолог жана интим гимнастика тренери Азыр Шербекова. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз биздин ушундай салам студияга. Бүгүнкү биздин маегибиз үй бүлө, аялдарга байланыштуу тема болот. Азыркы учурда мисалы көпчүлүгү чогуу жашашса, кээ бир аялдар күйөөсүнөн алыста жашайт. Бул эми турмуш тиричиликтешибиз мүмкүн, акча табыш керек, балдарды багыш керек. Ошол себептен жолдоштору сыртка чыгып кетишет, же болбосо алыста иштейт, же командировкалап кетишет деген сыяктуучу. Анан ошол учурда аял киши үйдө калат, анан үйдө жалгыз калат. Аялдын деле акысы бар да негизи күйөөсүнүн. Анан аялдар айтат, ошол мен жолдошум менен WhatsApp'та жазышып калгам депчи. Анан төшөктө да ачыла албайм деген сыяктуу. Бул нерсе үй бүлөнүн бузулуусуна канчалык таасири бар? Ушул темада кеңешебизби? Бул боюнча мен кечээ эле бир YouTube'дан бир видео көрүп калдым. Анан айтып атат, балдар чогулушуп жаңы эле чыгарышыптыр да. Айтып атышат. Мен бул эмнедеги дейт, Россиядагы кыргыз кыздар ата энелери кыздарыңарды чакыргыла, өтө мындай бузулгандар көбөйүп кетти, биздин өтө ичибиз күйүп атат. Кыздардын Россияда бузулган кыздарды көргөндө, аялдарды көргөндө биздин мындай ичибиз күйүп атат, бизге өтө мындай жакпай жатат. Керек болсо биз аларды жарыялаганга да даярбыз деген сыяктуу ушундай айтылып атпайбы? Бул да кандайдыр бир эки мындай үй бүлөлүүлөрдүн эки жакта турганын дагы бир зыяндуулугу деп айтсак болот да. Ал зынадан тосуучу бир гана Кудайды мындай таануу, Кудайдан коркуу. Ошол гана адамды кармабаса, калган учурда адамдын нафси, бул денелик муктаждык болуп атканда, нафси каалаган учурда ар кандай нерсеге баруусу мүмкүн да. Мисалы зордуктоо, же болбосо никесиз зына кылуу деген сыяктуу. Бул аялы бул жака жалгыз калган кезде дагы ал нерсе болушу мүмкүн, же болбосо ошол башка өлкөдөгү эркектердин дагы бул денелик деген биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Мисалы эркек менен аялдын жакындыгы баары бир керек. Ошон үчүн алар баш кошушту. Ошол муктаждыкты кандыруу үчүн баш кошушту. Бирок баш кошуп туруп анан өздөрүнүн мындай жоопкерчилигин мойнуна албай, аялын коргобой, аялына занят кылып, мисалы нике кыйып коюп, негизи чет өлкөдө жүрүүнү, чет өлкөдө кетүүнү негизи дайым туура эмес деп айтат элем. Ошол эле кезде алымдар, дүйнөнүн баары ага каршы. Бирок бизде деген ушундай бир өздөрүнүн балким Кыргызстанда бир бизнес кылбайт, же болбосо кандайдыр бир баягы эле коркуу, ошол нерсе айлыкчылыктан чыга албоо, ошонун аркасында ушундай чет өлкөгө кетип калышып атпайбы? Бул үй бүлөнүн бузулуусуна аябай чоң себеп болот. Биз мындай көрүп атпайбыз, практикадан көрүп атабыз. Өзүнүн аялы бул жакта жылдап барып иштеп, ошонун аркасында аялдары дагы башка күйөөлөргө тип кеткендер бар, никеси бар туруп башкага кетип калгандар бар. Көз көрүнө менин өзүмдүн дагы тажрыйбамда көп эле болуп атат. Эркекти айтпаганда аялдарда да ошондой болуп аткандан кийин, демек эркектерде болсо кандай минустар болуп атат десе, ошол чет өлкөгө барып, өзүнүн аялы бул жакта калат, запас бар, бирок ал жака баргандан кийин башка аялдарды алып алуу. Андай арызданып бизге кайрылган кыздар да өтө көп. Ошондуктан экөө тең норма эмес деп ойлойм. Аны башында мындай биз мындай коопсуздукту башында коюу керек да. Мисалы аял дагы эркек дагы. Мисалы чыгып аткан учурда аны туура эмес экенинчи ажыраушууга алып барып атат да. Көпчүлүгү ошонун аркасынан ажыраушууга алып барып атат. Негизи андай эмне кылалы, балдарды багыш керек, үй тиричилик калып калат деген учурда кандай жол бар булар? Ал Россияда барып, мисалы тиричилик кылып атам деген дагы мен норма катары эсептебейм. Себеби азыр жумушсуздук, биз жумушчуларды табуу азыр адамдар үчүн кыйын да. Кыргызстанда өтө мындай айлык көтөрүлдү. Азыр биз жумуш издей турган болсок, бизде таптакыр жумушчу таба албайбыз го. Баардык азыр швеяларды айтабызбы, бүт баары ошол адам таппагандын аркасында жумуштары жабылып атат да. Адам табышпай атат, иштеткенге киши таппай калгандары ушундай четтен чыгат. Айлык маянасы өтө жогору, мисалы 45 миң, 50 миңден иштетип калышты. Азыр мурдакыдай заман эмес. Бул эң зыяны, балдарга зыяны өтө чоң. Мисалы
атанын керек учурунда жок болсо, эртеңки учурда булар калыптангандан кийин атасын кабыл албоо башталат. Аны деле көрүп атабыз. Мисалы, жылдап Россияга кетип, анан келгенден кийин атаны ата катары кабыл албай, андай ага мындай сүйүү бербейт бала. Ошол эле кезде балдар туура эмес тарбияланат дагы. Ошонун аркасында анан ызы чуулар көбөйгөнү мына өзүбүздүн жакындарыбызда дагы болуп атат. Бул дагы өтө чоң коркунуч. Атанын орду өтө чоң болуп атпайбы? Кояй деп турган, катуулукка бышырган, дүйнөгө бышырган бул негизи ата болот да. Эне деген мындай жумшак, эне деген мээримдүү болгон үчүн андай катуулукка деген ата көндүрөт да. Ошонун минустары дагы мамлекетке даже зыян тийүүсү мүмкүн да. Үй бүлөгө эмес, даже мамлекетке. Себеби ошол нерсени атанын кояй дегенди көрбөгөн балдар көбүнчө ууруу, жашоодо мындай көп зыяндуулуктарга баргандар ошондой кишилер болот да көбүнчө. Кояй дегенди көрбөгөндөр. Ошол тараптан да үй бүлөдө өтө чоң зыяндары бар. Мүмкүн болушунча кайсы мамлекетте болгон маңыздуу эмес, бирок чогуу болгонго аракет кылуу бул өтө маанилүү. Сиздин негизи тажрыйбаңыз мол деп ойлойм. Ушул жашка келип көпчүлүк андан нерсеге кайрылышат. Буга чейин кандай тажрыйбалар болду эле? Эмнелер болгон, кандай окуялар болгон, кандай чечилген? Ошолор боюнча айта кетсеңиз. Менде деген ушундай окуялар эки жакта жашап жүрүп ушундай бир чоң окуялар аябай көп болду да. Мындай практикабызда көп болду. Ушундай айымдардын кайрылганычы. Мага бир айым кайрылган. Бул неден Кыргызстандан, бирок жолдошу үйлөнгөндөн кийин эле Россияга иштеп кетет. Россияга иштеп кетип келбейт. Ошентип келсе дагы бир жылда бир келет, 2 жылда бир келет. Ошентип атып эле 3 балалуу болуп калышкан да. Бул деген ошентип жүрүп башка кишини жактырып калган. Бул кыз башка бирөөнү жактырып калып, башка бирөөдөн күйөөсү жок эле, башка бирөөдөн кыскасы төрөп алган. Бул өтө чоң окуя. Өзүнүн жакынынан эле кайра төрөп алган да. Ал күйөөсү да билбейт. Анын баласы башка бирөөдөн экенин эч ким билбейт. Ушундай сыяктуу окуялар мисалы көп да. Эми буну толуктап айтууга бир аз болбойт. Өтө мындай өкүнүчтүү деп айтсак болот да. Ушундай учурлар эми бизде көз көрүнө болуп аткандан кийин буга деген эми ким күнөөлүү десек, кайра эле барып баягы эркек күнөөлүү болуп атпайбы? Эркек өзүнүн ушундай муктаждыгын аялды алып, бирок ошентип таштап койгондун аркасында ушул нерсеге барып атат да. Бул кыздын эми мындай тарыхы өтө чоң. Аны терең айтып бере албайм бул жактан. Ушундай сыяктуу окуялар аябай көп да. Жолдошу алыста болгон аялдарга кандай кеңеш айтат элеңиз, же болбосо күйөөсүн кандай чакырып алса болот? Аны ачык сүйлөшүү керек. Эгерде мындай маселе орулушуп баратса, биз дагы мындай нерсе бар экен да. Өзүңдүн жолдошуңду мен сени кел, мен сени сагынып атам деп айтырууну, же болбосо ошонун оюн ачык айтууну биз сунуштасак, кыздар сен мен каалап атам, сен чогуу болгонду каалап атам деп айтса, эркектер ошону туура түшүнбөйт экен да. Айтат, бир кыз айтат, ошентип айтсам дейт, сен эмне болуп атасың, сен эмнеге бузулуп атасыңбы, бузулуп кеттиңби, сен деген чота өзгөрүп атасың деп тескерисинче аны чакырса бузук аялга чыгарат экен да. Эмне болуп атасың деп бизди наоборот мындай туура эмес жагынан карап баштады деген сыяктуу ойлор болот. Биз ушунчалык түшүнүктөрүбүз өтө төмөн болуп кеткендей болот да. Ошон үчүн аялдар дагы өзүнүн оюн коркпой даана мындай ачык жеткирүү керек да эркекке. Ошол жеткире албагандын аркасында, коркоктуктун аркасында ал ою, эркектин гана ою маанилүү болуп, ошол басылып калгандын аркасында ушундай нерсеге барып атышат да. Сөзсүз аялдар дагы өзүнүн балким өзүнүн туугандарын ортого салуу керек. Чогуу болбогонго таптакыр болбойт. Сөзсүз чогуу болуу керек деп эсептейм. Андай болбосо аркасында мындай үй бүлөнүн бузулуп кетүүсү турат. Аны аялдар алдын ала эскертүү керек. Мисалы, бузулуп кетүү коркунучта турамын депчи деген сыяктуу ачык айтуу менен ал нерсени сөзсүз алдын алуу керек. Анан бул жерде мындай ой келет да. Бузулуп кетет деп айтып атпайсызбы? Балким ушундай болсо, бузулуп кетиши деле мүмкүн деп. Эмне өзүнүн каалоосунан башкара албайбы, чоң эле жетилген адамдар деп ойлойсуң да? Ал каалоосун башкарганда биздин бул табиятыбыз да, Кудай жараткан табиятыбыз да.
пайгамбарыбыз айткан да, аял эркек жалгыз кала турганбызбы, үчүнчүсү шайтан болот деген да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ал дене мындай каалап турган учурда үчүнчүсү шайтан деп Алланын элчиси айтып аткандан кийин, демек ал нерсени эч качан биз четке кага албайбыз. Ошондуктан албетте калбаганга аракет кылат, бирок баары бир ошондой мүмкүн болуп калышы, мындай мүмкүнчүлүк бир түзүлүп калуусу мүмкүн да. Ошол учурда дагы өтө кооптуу да, мындай айтканда, бул денелик муктаждарды толтуруп туруу, бул эгер ал мүмкүн болбосо да, мындай айтканда, ал нерсени жазуу же болбосо кармоо мүмкүн болсо, анда бизге башка ошону буйрубайт болчу да, Аллах Таала. Аял эркек болуп жашоону буйрубайт болчу. Ошол нерсе мындай зарыл болгондуктан аял эркек болуп жашап атабыз да. Зарыл болгондуктан, бул биздин жараткан Кудайдын табияты да. Ал нерсени Кудайдан коркуу болбой турган болсо, эми баардык адам Кудайдан коркпойт да. Мисалы Кудай тааныбагандар көп да. Эси Кудайдан коркуу болбосо, анда эмне кармайт аларды? Анда жаныбар сыяктуу эле болуп калат адамдар. Ошондуктан бүт баары Кудайдан коркуш керек дей турган болсоң, Кудай тааныбагандарга эмне деп айтасың, эмне деп жеткиресиң? Алар баарыбыздан көбүсүнө себеп болушуп атпайбы ошонун аркасында? Ошон үчүн сөзсүз мындай чогуу болуу керек, бирге болуу керек деген эле нерсени айтабыз. Плюс билим алуу бул өтө маанилүү. Өсүү, руханий өсүү, Кудайды таануу дагы бул эң башкы маселе болуп эсептелет. Экөөсү эки жакта жүрсүн, эгерде Кудайды тааныган болсо, Кудайдан коркуу бар болсо, анда болот. Максимум канча убакытка алыс болууга болот негизи аял күйөөсү? Максимум мынча аралыкка чейин алыс болууга болот деген эреже жок. Болгону Умар радиаллаху анху деген сахаба кызынан сураганда, Хавса энебизден сурап, аялдар канча убакытка чейин жүрө беришет деп сураган кезде, Умар радиаллаху анху, энебиз, ошо Хавса энебиз айтканда 4 ай деп айткан. 4 ай деп айтканда, анан Умар радиаллаху анху ошол сахабаларга, баягы алар эми эмнеге согуштарга чыгышып турушкан го, жихадка, согуштарга барышкан, жихад кылган, динди тараткан. Ошол учурда 4 айда бир жолу сөзсүз үй бүлөсүнө келип, аялын сүйүп, кыскасы муктаждыгын кандырып кетүүнү буйруган да. Сөзсүз келип кеткиле 4 айда бир жолу депчи, узак убакыт аялды калтырбагыла деп Умар радиаллаху анху ошентип айткан да. Ошондой чечим чыгарган. Анан ошол эле кезде бул жерде дагы баягы ажырашып кетсе же болбосо күйөөсү өтүп кетсе, идда мөөнөт деген бар го. Ал деле мисалы күйөөсү өтүп кеткен болсо дагы идда бар, 4 ай 10 күн. Ал деле Алланын мындай неси болуп атпайбы? Кудайдын бизге берген тартиби да, мындай айтканда закону. Ал деле бекеринен айтылбаган. Ошон үчүн сөзсүз аялдарды келип карап туруу бул өтө маанилүү да. Бат келип туруп эси мындай ушундай муктаждык болгон күндө дагы да. Түшүнүктүү. Анда биз маегибизди ушул жерден токтотобуз. Сиздин берген кеңештериңизге рахмат. Балким пайдасын алып калышат жана үй бүлөсүн сактап калышат. Биздин оюбуз да, тилегибиз да ошол. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Элеңиздер менен коштошкончо, жолугушканча саламатта болуңуздар.